Өкмөт жана премьер-министр 1-майга чейин жогорку кеңешке аткарган иштери боюнча отчет тапшырышы керек болчу. Коронавируска каршы күрөшүү мындай турсун, былтыркы жылда аткарган иштери боюнча да толук отчет бериши элек. Бул өз учурунда мыйзам бузуучулукка жатаары парламентарийлер тарабынан айтылды. Эмне себептен биз регламенттин 101 беренесин бүгүнкү күндө өкмөт аткарбай келе жатат. 1-майга чейин премьер-министрдин отчетту кийрилип берилиш керек эле. Маалыматы, кагазы, отчету жогорку кеңешке кийрилгенби? Каякта, анан качан отчет берет? Бул мыйзам бузууга жана ким жооп берет? Отчетун кечиктирген сыяктуу эле өкмөт коомчулуктан нааразычылыктар пайда болмоюнча аракетке келбей жатат. Өкмөт башчы экономикада абал чатак деп алгач өзү жар салып баштаган. Бирок антикризистик программа тууралуу жогорку кеңеште суралмайынча ооз ачпады. Ал ортодо июнь айынан тарта пенсия пособия сыяктуу жөлөк пулдар менен камсыз кылуу кыйынчылык жаратаарын айтып кыйытты. Бул жагдай пенсия төлөй албаган абалда өкмөт отставкага кетип, парламент таркашы керек деген сын пикирге түрттү. Элде азыр мындай сөз жүрөт. Июнда, июльда, августта пенсия менен пособияны төлөбөйт экен деген ушундай сөз жүрөт. Баарыңарга, урматтуу депутаттар, кайрылып атса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособия мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек. Социалдык төлөмдөр гана эмес, кыйын кезегинде кызмат өтөгөндөрдүн эмгек акысынын берилиши күмөн жаратты. Өкмөт башчы милиция кызматкерлери дем алыш күндөрү жана күнү-түнү иштегени үчүн кошумча айлыктан баш тартууда деп билдирген. Себеби өткөн жумада премьер-министр айтып калды, алар отказ берип атышат. Андай эмес. Кече милиция кызматкерлери кайрылышкан. Өтө наразы болушат. Духубуз чүштү дейт. Эми алар түнкү саат 2-ге 3-кө чейин иштешти. Адамдын эмгегин деген баалаш керек да, ошолордун акчаларын берип койсо. А бул жерден туруп алып булулдай сайрап, Кытайдын чебин куруп, баарын бердик, анан минтик деп Минздрав менен МВД айтып атат. Шуну көңүл болуп койсоңор. Эмгекти баалоодо өкмөт өз кызматкерлерин эстен чыгарып жаткандыгы айтылды. Күчөтүлгөн тартипте дезинфекция иштерин жүргүзгөн өзгөчө кырдаалдын жумушчуларына, посттордо кызмат өтөгөн санитардык жана жергиликтүү бийликтин кызматчыларына да кошумча эмгек акы берүү сунушталган. Бирок азырынча ишке ашпай турат. Аларды скорый менен обсервация ким жеткизип атат? Биринчи алгачкы медициналык участкойлор, айыл өкмөттөр, кызматкерлер. Эмне үчүн бүгүнгө чейин аларга кошумча айлык берилбейт? катышкандагы кишилерге баарына берилет. Список түзүп, алар бизге берет, эмеси менен заявка. Региондо карабайсызбы? Посттордо кимдер турат? Айыл өкмөт кызматкерлери туру. МЧС кошулуп тур, бирок алар форма менен. Ошону силер караган жоксуңар. Оору жугузган дарыгерлерге 200 000 сом, каза тапса үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте төлөнөрү айтылган. 5-майда бул суммалар тең жарымынан кыскарганы айтылды. Маалыматты тактоо үчүн өкмөттү парламентке чакырган эл өкүлдөрү айтылган сумманы кемитпестен дарыгерлерге берүү керек деген айтышууда. 10 апрелде өкмөт расмий түрүндө айткан. Биз 200 000 сомдон төлөйбүз, а кече чечим башкача 2 эсе кыскартылды. Эми өкмөт калпачы катары болуп калды да. Медициналык кызматкерлерге ким коронавирус менен ооруса 200 000 сом берилет деп бүгүнкү күндө 100 000 сом берет деген маалыматты таркатып атат. Бул алдамчылык. Мындай жоопкерчиликти аткара албаган өкмөт отставкага кетиш керек. Күндүн экинчи жарымында өкмөт илдетти жуктуруп алган дарыгерлерге 200 000 каражат төлөө боюнча кенемте акы боюнча чечими чыгып, кол коюлганы белгилүү болду. Компенсацияларды төлөөдө алгач саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан комиссия түзүлүп, алар кызматтык териштирүү жүргүзөт. Булардын баарын тең биз аткарабыз деген ойдо элек, бирок азыр эми мындай сөздөрдөн кийин парламенттин келерки жыйынында премьер-министр отчету менен келмей болду. Ошентип өкмөт кыймылга келди. 30 апрелде антикризистик фонд түзүү аракети бар экенин айтса, 6-майда аталган фондду каржылоо булактары табыла баштаганын билдирди. Андагы маалымат боюнча дээрлик 40 миллиард доллардын булагы изделүүдө. Каатчылык менен күрөшкөн, ошого тартылган күч түзүмдөрүнүн айлык маяналары, аларды кармоо, тамак аш, жатакана көбүн чыгымы ушу мамлекет тарабынан болуп атат. Өзгөчө обсервацияда жаткандар. Мына ушулардын баарына тең чыгымды 3,5 миллиард сомго көбөйтүп атабыз. Эске сала кетсек, өлкө бюджети 30 миллиард сомго эңшерилери белгилүү болгон. Өлкөнү кризистен сууруп чыгууда өкмөт 3 баскычтуу планды даярдап жатат. Эң ириде министрлик жана ведомстволордун чыгымдары 10,6 миллиардка кыскартылды. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары.